Ассаламу алейкум, туғаным, мені бір ұғып қойыңыз. Дүйнө жүзүндөгү бардык адамдар өлгөндөн кийинки кабыр азабынан коркушат. Дажы ушундай Усман радиаллаху анху бир жолу кабыр туурасында укканда ыйлагандыктан сакалдары ным болду. Андан бирөө сурады: Усман радиаллаху анху, сиз бейиш тозок жөнүндө укканыңызда мынчалык ыйлабайсыз деп сураганда, Усман радиаллаху анху айтты: бул кабыр дейт, ахирет дарбазасынын биринчи дарбазасы. Ким кабыр сыноосудан кутулган болсо, калгандары жеңил болот. Эгер кутулбаган болсо, кыйналган болсо, андан кийинкилери мындан да оор болот деп айткан. Ошол үчүн пайгамбарыбыздын бир хадиси бар, кабыр азабынан сактай турган. Ан Наби Хурайра радиаллаху анху анин Наби саллаллаху алейхи ва саллям: инна суратан минал Кур'ани 30 آية شفعت لصاحبه حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риwayat. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: чындыгында Куранда бир 30 аяттан турган бир сүрө бар. Ал кечирилгенге чейин Куран аны шафаат кыла берет. Ал сүрө Табаракаллази биядихил мулк. Эгер сиз Куран окуганды билбесеңиз, анда жок дегенде угуңуз, иншалла ошол дагы пайда берет. Ал бул сүрө.